Салам достор, улуттук спорттун катталуучулары жана жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр. Достор, бүгүн мен силер менен Шабдан Баатырдын ашында өткөн ат чабыш тууралуу сөз кылгым келип турат. Шабдан Баатырдын ашы же кыргыз жылкысы жөнүндө. Шабдан Баатырдын ашынын өтүшүнүн толук отчету Ленинграддын географиялык коомунун архивинде сакталуу. Көрсө, бул аш кыргыз жылкысын сактоо керекпи же жоготуу зарылбы дегендей тажрыйбанын жыйынтыгы катары каралып келген. Чабылган аттар атайы падыша жиберген адамдар тарабынан көзөмөлгө алынган экен. Шабдандын ашы 1912 жылы октябрда болгон. Ашка 2000 кыргыз үй тигилип 40 000ден ашуун адам келген. 5 октябрдан 14 октябрга чейин созулган улуттук оюндардын ичинен ат чабышка катуу көңүл бөлүнгөн. Ат чабыш 13 октябрда башталып, ага 172 күлүк катышкан. Орустун атактуу байлары Англиядан атайы сатып алган таза кандуу күлүктөрүн да алып келишкен. Мальшевдин Лира деген күлүгү, Раткевичтин Жакерия деген күлүгү, Лермонтовдун Заза деген жана Бычковдун Жанна деген айтылуу аргымактары да ошол ашка чабылганы келген. Токмоктун үстүндөгү Толубайдын коргону деген жерден күлүктөр кое берилип, маарасы бурулдайда болгон. Бул аралык орус чени менен эсептегенде 38 верст болуп, километрге алганда 45 километр 600 метр болгон. Орустар саат менен да эсептешкен, себеби падыша жиберген кишилер кыргыз жылкысынын сапатын да билиш керек болгон. Этнограф Дмитриевдин падышага жазган отчетунда жазылат. Бишкек уездинин Талкан болуштугунда жашаган Борончу Отогоновдун чаар аты 38 версти 1 саат жарым минутада басып өтүп келип биринчи болду. Англиядан келген, теңдешсиз деп эсептелген Раткевичтин Жакериясы 10-чу болуп, Борончунун чаар атынан толук 4,5 минутага кечигип келди. Дмитриев кыргыз жылкылары кичине болгон менен алыска чыдамдуу, тоо ташка ыңгайлуу, булардын тукумун жоготпоо керек деп жазган өз катында. Чабыштын байгесине 5000 кой айтылган. Бирок ошол кезде бир кой 1 сом турганына байланыштуу байге акча катары 5000 болуп сайылган. Жалпысынан 25 атка байге айтылган. Акыркы келген күлүккө 50 сом берилген. Жалаң ат чабышка сайылган байгеге 10 000 кой сатып алууга болор эле деп жазган Дмитриев өз катында. Мынакей достор, кыргыз жылкысы жөнүндө Шабдан Жантай уулунун ашында чабылган байге жөнүндө кыскача сөз кылдык. Бул жерде менин максатым ушул тарыхый тулпарлар тууралуу айтуу эле. Мен деген акчаңдаган Англиядан, Америкадан келген орустун аттарынын ичинен кыргыздын жылкысы биринчи келгени баарыбызга сыймык.